Биздин официанттар ушинтип чек тапкет беришет бизге сразу чыгарып 255 сом. Муну биз кассовый аппаратка киргизебиз 255-ти. Басып чыгарып беребиз сразу. Анан официанттар муну биздин кардарларга алып беришет. Мындай ыкма тамактануучу жайлардын баарында иштеши керек. Кадимки чек менен ККМ дүмүрчөгү бирге берилиши шарт. Контролдук кассалык аппараттан чыккан чекте QR код жана сиз ичкен тамактардын тизмеси, баасы жана башка маалыматтар жазылып турат. Аны кардар телефондон сканерлеп, ичиндеги маалымат менен тааныша алат. Ар бир келген конокторубуз бул ККМ эмне экенин уже билип калышыптыр. Мурун көбү сурашчу эмес ККМди. Азыр бир жылдан бери уже ККМ сурап калышты баары. Биз сурабаса деле басып чыгарып берип турабыз. ККМ чектерди талап кыла баштагандан тартып айрым кафелерде QR кодду өздөрүнүн чегине коюп берип жатышат. Бул туура эмес. Мындай QR белгисин сканерлегенде эч кандай маалымат чыкпай, экран актай болуп калат. Эгерде кандайдыр бир териштирүү, товарды кайтаруу маселеси жаралса, атайын белгиси бар ККМ чеги жардамга келет. Соода түйүндө айтабыз, товар алган учурда кайтарам деп чечсеңиздер, ушул фискальный контроль кассалык чек менен, как фискальный документ сыяктуу барып, кайтарсаңыз сөзсүз түрдө кабыл алынат, берилет. Кайтарсаңыз болот ооба. Кудай сактасын, кафелерде уланып калса дагы ушул фискалдык документтерди как менен сотко кайрылсаңыз да. ККМ чеги ишкерлердин өзүнө да көптөгөн пайдасы бар. Эгерде салык төлөөчүнүн бир канча соода түйүндөрү болсо, үйүндө отуруп эле аралыктан иш кандай жүрүп жатканын көзөмөлдөй алат. Салык кызматы 10 апрелде чекти сурап, байге утубал лотереясын ишке киргизет. Ал 1 ай бою ойнотулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер каралган. Максат кардарларды чек талап кылганга көндүрүү. Орнотулган. Бирок салык төлөөчү дагы, кардарлар дагы чек баспайт, бири сурабайт, экинчиси, соответственно, баспайт, бербейт чекти. Ошонун эле негизинде муну бардыгын чогултуп келсек, биздин мамлекеттин казынасы толукталбай келатат. Көптөгөн акчалар, көптөгөн суммалар, мындайча айтканда, помимо бюджета казынанын мындайынан тегерени айланып өтүп кетет. Ошонун бардыгын бир иретке келтирүү үчүн салык кызматы ушундай бир лотереяны баштады. ККМ чеги соода түйүндөрдө, кызмат көрсөткөн жайларда, алсак сулуулук салон, өтүк оңдоочу жай жана башка жерлердин баарында дүмүрчөк берилиши милдет. Эгер сиз накталай же накталай эмес түрдө бир нерсе сатып алсаңыз, салык төлөөчү фискалдык чек бериши керек. Учурда өлкө боюнча 45 035 ККМ колдонулууда. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.